Жогорку кеңеш экс-президент Алмазбек Атамбаевди жоопкерчиликке тартууга макулдук берди. Тийиштүү чечим парламенттин кезектеги жалпы жыйынында кабыл алынды. Атайын убактылуу депутаттык комиссия экс-президент Алмазбек Атамбаев бийликти узурпациялаган фактыларды тапты. Бул туурасында жыйында комиссиянын тийиштүү корутундусун депутаттарга тааныштырып, анын төрагасы Каныбек Иманалиев билдирди. Эске салсак, атайын комиссия Атамбаевга каршы күнөө коюуга корутунду берүү үчүн 40тан ашык депутаттын демилгеси менен түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин өзгөчө оор кылмыш жасагандыгына шектенүү үчүн негиздердин бар экендигине депутаттар тобу демилгелерин иликтеп чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейт. Биринчиден, демилгелүү топтун күнөөлөөсүндө Атамбаев Кыргыз Республикасынын президенти болуп туруп, бийликтин бардык бутактарын өзүнүн кызыкчылыгына пайдалануу менен уюшкан кылмыштуу топ түзгөндүгү, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын, судьялардын, коомдук ишмерлердин, ошондой эле журналисттердин, жалпыга массалык маалымат каражаттары өкүлдөрүнүн анын режимине каршы чыгышкандыгы үчүн куугунтукка алып, репрессия туш кылгандыгы көрсөтүлгөн. Атайын комиссия ар кыл фракция депутаттарынан бардык мүчөсү 12. Комиссия 3 жолу отурум өткөрүп, анын жыйындарына бардык кызыктар тараптар чакырылганы белгиленди. Анын жүрүшүндө экс-президент Алмазбек Атамбаев сот, тергөө органдарына түздөн-түз көрсөтмө бергени боюнча фактылар келтирилген. Алар экс-президент Атамбаев ээлеген кызмат адамынын статусунан пайдаланып, бийликти узурпациялап алгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин дарегине сын айткандардын сөз эркиндигин чектөө максатында акыйкат соттун ишине кийлигишкендигин тастыктаган фактылардын бар экендигин билдиришкен. Комиссиянын жыйынында Жаран Талгарбеков өзүнүн сүйлөгөн сөзүндө ал СИЗОдо отурганда тергөө процессинде тергөөчүнүн сөзү президент Атамбаевден жазуу жүзүндө кечирим суроону. Ага ылайык, ага карата жазык артынан түшүү токтоосуз токтоло тургандыгын айтып билдирген. Бул ушак айың эмес, бул фейк эмес. Талгарбеков документ түрүндө бизге тапшырып атат. Ишениш керекпи? Жаран Калматов өзүнүн сөзүндө Калматовдун анын аракеттеринде кандайдыр бир кылмыштын курамы жок экендигин жана жазыктык жактан артынан түшүндө токтоотун зарылдыгы тууралуу тергөөчүгө кайрылганда, тергөөчүнүн сөзү Ак үйдөн түшкөн буйрукту аргасынан аткарып жаткандыгын жана аны көмүскөдө Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев айтып жаткандыгын билдирген. Ишениш керекпи? Экс-президент, экс-депутаттыкка 2 жыл түрмөгө отуруп чыккан. Ушундай эле сотторго түз көрсөтмө аркылуу башка саясатчыларга карата да куугунтук болгону белгиленди. Атайын комиссия баштапкы койгон 9 айыбынын 3-өсүн негизсиз деп, акыркы корутундусунда 6-ону калтырды. Алар Бишкектесин модернизациялоо, тарых музейин реконструкциялоодогу коррупциялык схемаларга, крематалык аталган Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууга, Кой Таш жана Чоң Сарой айылында жерлерди мыйзамсыз алууга жана борбордук жепке көмүр ташуудагы көмүскө иштерге катыштыгы бар делиши. Коюлган айыптар оор. Алар анан далилденбей калса Жогорку кеңеш жооп береби деп суроо койгондор болду. Дүйнөдө экс-президентти жоопко тартууда эң оор процедура Кыргызстанда экен. 8 тосмодон өтүшүбүз керек экен. Адегенде кат демилгелүү топтун, анан комитеттин корутундусу, анан Жогорку кеңештин чечими, анан комиссиянын иши, анан 2 комитетте кароо, кайра Жогорку кеңешке келүү, кайра генералдык прокуратурага баруу, кайра андан келип Жогорку кеңеш карайт, кайра 2 комитет карайт, кайранан добуш коебуз. 8 статьядан. Атайын комиссия төрагасы Иманалиев айтымында 6 айып боюнча Атамбаевдин ал иштерге катыштыгы бар деп шектенүүгө далилдер жетиштүү. Ал турсун экөөсү өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, тергөө иликтөө амалдарын жүргүзүүгө экс-президенттин кол тийбестиги гана жолтоо болуп жатканы айтылды. Ал иммунитет алынгандан кийин гана иликтениши мүмкүн. Ага чейин иликтенбейт. Бир эмес бир нече оор кылмыштарга шектелип жатса, Алмазбек Атамбаев өзү депутаттык комиссия жыйынына чакырылды беле. Жооп чакырылган. Бирок өзү да таламын талашчу өкүлү да келген эмес. Депутат Мыктыбек Абдылдаев экс-президентти кийинки башкы прокурор келе турган жыйынга чакыруу сунушун берди. Каныбек Капашевдин айткан
позициясын мен қолдап, эмки жыйынга экс-президентти катышканы туура болот эле деп эсептейм. Анткени ал киши анан ага каршы көрсөтмө берип аткандардын көбү туура болсо баарын чакырыш керек. Биз бүт жагынан орус тилинде айтканда полностью объективдүү материалдарды алышыбыз керек да. Айрым депутаттар Атамбаевтан кол тийбестикти ажыратуу кийин өнөкөткө айланып кетпейби деген чоочулоосун ортого салат. Системдик маселеде алганда бул абдан жаман өнөкөт болуп, кийин ар бирибиздин өзүбүздүн башыбызга келбесе экен деген тилекти айтып атам мен. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин бул ишинин тарыхый мааниси жогору экенин белгилеген эл өкүлдөрү басымдуулук кылат. Эгерде биз бүгүн лежачего не бьют, анан кетери кетти, Атамбаевдин өч алуу болуп атат деп ар кандай шылтоо менен уруксаат бербей койсок, анда биз мындан ары тарых астында ушул мыйзам бузса болот. Эң жогорку, эң мартабалуу, эң бийликти мындай таасирлүү кызматка келген адам президент. Мындан ары эч качан эл астында, мыйзам астында жооп бербейт деген аксиоманы президент катары мыйзамдаштырып коебуз. Мына бүгүн мен ойлойм тарыхый бир маселени карап атабыз. Коллегаларым айтты, президент биринчи жолу болуп атат деп. Албетте биринчи жолу болуп атат. Ошондуктан ар кимибиз өзүбүздүн оюбузду айтыш керек. Бул кечеги тарыхты биз бүгүн талдап туруп, жоопкерчиликке тартайын деп атабыз да. Бул кечеги президент, бүгүнкү президент, келечекте боло турган президенттердин бардыгына сабак болуш керек деп мен ойлойм парламент ушул чечимге келип атат. Кыргызстанда биринчи жолу экс-президентке оор айыптарды коюу процедурасы ишке ашырылып жатканы менен чындыгында бул дүйнө коомчулугу үчүн жаңылык деле эмес. Эмне үчүн дүйнөдө 21 президент соттолот да, экс-президент кылмыш үчүн. 22-чи Атамбаев соттолбош керек. Мен сиздерге санап берейин. Бразилиянын президенти Русев, Аргентинанын президенти Крешнер, Египеттин президенти кете сотто кайтыш болду Мурси, Кениянын президенти Кениятта, Грузиянын президенти кире албай жүрөт Саакашвили, Египеттин президенти Мубарак, Франциянын президенти Саркози байкуш мэр болуп туруп 5-6 жумушчу орунду жалган түскөн деп соттолгон. Бул Атамбаевка караганда анын кылмышы дегеле кылмыш эмес. Фукиморо, Перунун президенти 25 жылга соттолгон. Тейлор бул Гага соту менен дүйнөлүк правосудияга соттолгон. Кацав, Израилдин президенти, Ярузельский, Польшанын президенти, Видела, Аргентинанын президенти, Саддам Хусейн диктаторлор соттолгон. Ирактын президенти, Пиночет, Чилинин президенти, Милошевич, Сербиянын президенти, Нориега, Панаманын президенти, Чаушески, Румыниянын президенти, Качарян, Армениянын президенти, Южный Кореянын президенти, кечээден баштап Украинанын президенти. Силер дүйнөлүк конвенцияда таап бергилеши, Кыргызстандын президенти соттолбош керек дегенди. Жогорку Кеңеш атайын убактылуу комиссиянын корутундусун талкуу жыйынтыгында добушка коюп, 100 добуш менен колдоп берди. Каршы добуштар саны болгону 5. Эми бул документ башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Башкы прокурор көрсөтүлгөн айыптар боюнча өз пикирин билдирет. Андан соң экс-президент Атамбаевдин кол тийбестигин алуу үчүн 80ден кем эмес депутаттын макулдугу керек болот. Комиссия корутундусун колдогон депутаттардын санына караганда кол тийбестикти алуу болгону белгилүү бир убакыттын гана иши.